Жалалатта өрт өчүрүүчү унаа менен Nissan кагышты. Жалалат шаарында өрт өчүрүүчү унаа менен жеңил унаа кагышты. Күбөлөрдүн айтымында, окуя кечээ 29-июлда Курманбек жана Малашев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Эки негизги көчөнүн кесилишинде кырсык орун алды. Өрт өчүрүүчү унаа чакырууга бара жатканбы же өрт өчүрүп келе жатканбы белгисиз. Бирок добуш күчөт күчүн иштетип бара жаткан. Бул учурда Nissan Primera унаасы менен сүзүшүп кетти. Бактыга жараша эч ким жабыркаган жок, деди күбө. Кырсык болгонун ОКМдин Жалал облустук башкармалыгынан да тастыкташты. Маалымат булагы Турмуш. Ассалому алейкум, Мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Сокулуктук принц 2 айга УКМКнын СИЗОсуна киргизилди. Сокулуктук принц 27-июлда Сокулук райондук сотунун чечими менен УКМКнын СИЗОсуна камакка алынды. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине жогорку соттон билдиришти. Маалыматка караганда ал 26-сентябрга чейин камакта болот. Буга чейин социалдык тармактарда өзүн принц деп атууну талап кылган жигитти сабап жаткан видео тараган. Видеодон аны сабап ага бутун өптүрүп жаткан эки кишини көрүүгө болот. ЧУИПтен маалымат беришип, видео боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын айтышты. Бул окуя Сокулук РИИБтин маалыматтык электрондук журналына каттоого алынып, окуя боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилет дешти. ЧУИ милициясы тергөөнүн жүрүшүндө бул кылмышка шектүү жарандын ушул сыяктуу дагы башка окуяларга тиешеси бар экени аныкталып, учурда кылмыштын курамы Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренесинен уруп сабоо кыйноо беренесине которулганын билдиришкен. Маалымат булагы Сереп медиа. Алматыда пенсионерлердин үй бүлөсү өлтүрүлүп, үйү менен кошо өрттөлдү. Алматыда үйдөн чыккан өрттү өчүрүү учурунда 2 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Казак ЖМКлары жазды. Каза болгондор улгайган жубайлар экени белгилүү болду. Алардын алдын ала маалыматтарга караганда, эркек киши үйдөгү өрткө чейин каза болгон. Аялынын өлүмүнүн себеби азырынча айтыла элек. Адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Кылмышка шектүү кармалып, убактылуу жайга киргизилди. Алдын ала маалыматтар боюнча кылмышка чыр-чатак жана кастык мамиле себеп болгон. Башка жагдайлар такталууда, деп билдирди Алматы милициясы. Маалымат булагы Сереп медиа.